Созақ районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Үлгү айылынын тургуну Гүлшайыр Ташболотова жалгыз бой эне. Эки балалуу мекендешибиз ондогон жылдар бою Орусия жергесинде иштеп, Үлгү айылынан өзүнө там сатып алган. Бирок 2021-жылдын декабрь айында турак жайы толугу менен өрттөнүп кеткен. Үй жайсыз калган Гүлшайыр Ташболотованын кайрадан там курууга такыр мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан жардам сурап февраль айында Камчыбек Ташиевке кайрылганын айтат. Июндун 6-сында звонок кылышты, жардам беребиз деп. Анан 8-inde башташты. Ага чейин квартирада жашайм, кызым менен, неберелерим менен общта квартира. Мэрияныкы, ошакта жашап аттым. Ташиев акебизге ыраазымын, үйүбүздү бүтүрүп берди. Кудайым өмүрүн берсин. Дайыма ушундай бизге окшогондорго жардам берип, муктаждарга жардам берип турсун. Ошо Алла ыраазы болсун. Ташиев жардам колун сунууга даярдыгын дароо билдирип, курулуш мезгили келиши менен 33 күндүн ичинде жаңы турак үйүн куруп бүтүргөн. Жаңы турак үйүндө жашоо үчүн бардык керектүү заманбап шарттар камтылган. Булар каяка барат деп, ар кимди үйдө жашап жүрүштү эми. Ошентип катуу ойлонуп, эмне кылар экенбиз деп Алладан тилеп жүрдүк эди. Рахмат, Аллахыбызга айтканыбыз бар экен, үкөбүз туш келип угуп, ушу кызымды ыйын угуп, сөзүн угуп, мынтип ойдо жок иш болду. Туш көргөндөй болдук да, баягы жомоктогудай болду. Үкөбүз ушинтип жомоктогудай кылып үйдү салып берди. Бар жогу жакшы көрүп алып, кечеден бери раса пата кылып отурам. Рахмат үкөбүзгө. Элди башкарып жүрө берсин, ушундай үкөлөр көп болсун. Силер ham жанаша жүргүлө. Аллахым колдосун. Дайым эле колдойт деп, эми ham колдойбуз үкөбүздү. Бүгүн жаңы турак жайдын ачкычын Камчыбек Ташиев Гүлшайыр Ташболотовага айыл аксакалдарынын жана үй ээсинин жакындарынын катышуусунда тапшырды. Кыйналган үй бүлөлөргө жардам берип, ар бирибиздин милдетибиз, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Эми Алла таалам буйруп, насип этип мага кичине мүмкүнчүлүк берип калган экен. Ошол мүмкүнчүлүктү ушу элге жумшап, анча-мынча жардам берип келатабыз. Кудай кааласа мындан ары да ошондой болот. Кандай үй болду? Жаш болдубу? Рахмат болсун, а? Мынау огородуңарбы мынау, да? Могу жыгаштары күйгөн жыгаштар экен, да? Allah razı olsun. Sen bizge birdi bersen sana Allah'ım mingi bersin bala. Şunda öyle jakşılıklarda, hıntımakta жүрө өргілі. Daim seni koldup, жылдап turaylı. Rahmat, tış bolunuzlar. Desi oldu olunuzlar. Rahmat aytımda. Buna үйүңүздүн күлүч экен, bu кагаз экен. Дesi oldu ойнап күлүп жүрүңүз. Кышык болбосун. Жакшылыктарын берсин. Ушунүйдөн жакшы балдарды, кыздарыңызды ушу үйлөп жайлан, тойлор болсун, мунун кырсык болбосун. Кудайым жакшылыктарын берсин. Тынч болуңуздар. Ey Kudaya Pakparbardigara, özün körüp bilip durguçu zatsın. Bizim bardığımızın dilimizde emne jakşılıklar var ekendigini sen daha bilip durasın. Bunu şu kamçakağız, şul üydü jakşına kakılıp bütürüptür. Şul üzdüğü kutlu olsun. Berekeli olsun. Şul üyde yaşaganlar ömrü uzun olsun. Ömür rızkılarına Allah bereke versin. Eki dünyada baktılı oluruz. Nevire, çevereler bardığı şul üyde akar çakar bolup Kırgızca aytkanda. İmandı, akıldı baldarman şehirden çıkıp 5 vakit namaz okuşular bolsun. Şu kamçakağızga Allah subhanahu taala ömrün uzun kılsın. Ömür rızklarına bereke versin. İşlerine iyilik versin. Daima eldin altında yüzü jarık bolup hizmet kılıp yürüyüştük Allah taala. Köp yıllar boyu eli yurtubuzga hizmet kılıp yürüyüştü. Allah nasip kılsın bırak. Rahmat, tınç bolunuzlar. Жақсы үй болып тұр, Туркиясы екен бе? Туркия екен. Туркиясы екен, Чақан үй біле ғой, жақсы екен.
Allah'ım razı olsun. Biz Kamçıbek Kıdırşayычке бұл эле үлгү айында Гүлшайыр жемес быйылкы жылы 3-4 үй салынды. Камчакебизге Барпайлы өкмөтүнүн атынан, элдин атынан, аппарат кызматкерлеринин атынан Камчакебизге ыраачылык айтабыз. Камчакебизге ден соолук, ишине ийгилик, мындан дагы муктаждуулардын муктаждыктарын чечкенге насип эткизсин. Иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат Камчыбек Кыдыршайычке. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.